O Forter ketdi. Олар кыймылдап атат. Дони аптекаң кыймылдап атат. Бул Баткен облусунун Кадамжай районунда ушул жылдын 24-июнь күнү катталган сел кырсыгы. Анда Искак Булуткан айыл аймагына караштуу Жеңиш айылында нөшөрлүү жаандан улам коктук олоттордон келген сел суусу Эргенек сайынан ашып, айылдагы 88 үйдү, социалдык объектилерди каптаган. Катуу келген сел ички жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп, электр жарыгын, байланышты иштен чыгарган. Эң өкүнүчтүүсү, кырсыктан 5 жаштагы баланын өмүрү кыйылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул ирет аталган аймакта пландан тышкаркы машыгуу жүргүздү. Баткендин Кадамжай районунда машыгууну өткөрүү дагы жөн жерден тандалып алынган эмес. Райондогу соңку орун алган сел кырсыгы жана географиялык жактан сел жүрүүчү кооптуу тилкелердин көп болгондугуна байланыштуу. Мындан улам машыгуунун баардык иш-аракеттери реалдуу жасалды. Анткени айтырбай келген апаатта тиешелүү кызматтардын кырдаалды туура чалгындоосу, ыкчам аракети адам өмүрүн жана материалдык баалуулуктарды сактап калууга шарт түзөт. Урматтуу жарандар, Жеңиш айылында өзгөчө кырдаал катталды. Керектүү буйругуңузду алып, коопсуз жайга чыгыңыздар. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругунун алкагында ошондой эле мына Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү урматтуу Абдикарим Гарбаевичтин буйругунун алкагында Кадамжай району Искак Булуткан айыл аймагында Жеңиш айылында бүгүн машыгуу болуп отурат. Машыгуу өтө мындай чоң масштабта өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына бүгүн практикалык жүздө дагы турмушка ашып жатат. Ошондой эле машыгууга 48 жалпы техника тартылган. Жана ошо дамбаларды бекемдөө иштери жүрүп, иштер аткарылып атат. Ошондой эле айта кетчү нерсе, жалпы 516 адам тартылды бүгүнкү машыгууга. Ага ылайык катталган кырсыктын кесепеттеринин масштабы болжолдуу аныкталып, аймактагы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуга жарандык коргонуу кызматтарынын күч жана каражаттары тартылып, алгач калкты кабарлоо, эвакуациялоо, жабыркагандарга алгачкы жардам көрсөтүү аткарылды. Башкар органдардын жетекчилери өзүлөрүнүн иш-аракеттерин так аткарса, элге так маалымат жеткизсе, жарандык коргоо кызматтарына так өз тармактары менен задачаларды коюп, тапшырмаларды койсо, ошондо гана биз өзгөчө кырдаалдардын алдын алуудагы жана өзгөчө кырдаалдарды жоюуда өзүбүздүн максатыбызга да жетебиз. Андан соң сел суусу келген ички чарбалык жолдорду, көпүрөлөрдү, турак үйлөрдү тазалоо, сел өтүүчү сайдын жээгин габион торлору менен бекемдөө, калкка таза суу жеткирүү. Ошол эле маалда жергиликтүү элдин дагы кырсыктын кесепеттерин жоюуда көмөктөшүү үчүн суу ашып жаткан арыктын жээгин кум толтурулган каптар менен бекемдөө иш-аракеттери көрсөтүлдү. Ошол селдин кесепеттерин жоюу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу иш-чараларына кошумча киргизилип, ушул айранчы сайын сел тосмо жакка буруу, ал эми бул жакта болсо ошол жарып кеткен жерин бекемдөө иштери, сайдын уктарын тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Түзүлгөн ыкчам штабка саат сайын маалымат берилип, айыл ичиндеги селден улам жабыркаган электр жарыгын байланышты калыбына келтирүү, сел суусу кирген үйлөрдү, көчөлөрдү дезинфекциялоо, өлгөн мал жандыктарын зыянсыздандыруу жана башка жумуштары жүргүзүлдү. Ушул жаранды коргоо кызматкерлери келип жолдорубузду оңдоп атат. Ошолорго рахмат, айыл өкмөтүбүзгө рахмат. Ошентип элдердин кыйын жеңилдетип жолдорду оңдоп берип атат. Жалпылап айтканда, Кыргыз Республикасынын номер 54 жарандык коргонуу мыйзамына ылайык өзгөчө кырдаалдын деңгээлине, масштабына жараша аткарыла турган ыкчам иш-аракеттер атайы машыгуунун негизинде тереңден бекемделди. Белгилей кетсек, аталган пландан тышкаркы машыгуу өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажикеевдин тапшырмасынын негизинде өткөрүлдү.